Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Жаналуулу Абдрахман атындагы орто мектебинин тарых, адам жана коом мугалими Нургазы уулу Ильич. Урматтуу балдар, бүгүнтөн баштап биз адам жана коом сабагынын 3-семестрин баштайбыз. Сабакка көңүл буруп, кайтарым байланышка чыгып туруңлар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы саясий режимдер. Сабактын планы: саясий режим түшүнүгү, демократиялык режим, тоталитардык режим, авторитардык режим. Саясий режим бийликти ишке ашыруунун ыкмаларынын жана каражаттарынын бири. Саясий режим саясий бийликтин белгилүү бир образын түзүүчү институттук, социалдык жана идеологиялык элементтердин жыйындысын камтыйт. Саясий системага сапаттык маанини берген саясий режим болуп саналат. Мисалы, демократиялык саясий режим, демократиялык саясий система, тоталитардык саясий режим, тоталитардык саясий система жана башкалар. Саясий режим башкаруунун формасы менен мамлекеттик түзүлүштүн формасын аныктайт, алардын негизин түзөт. Саясий режим кеңири түшүнүк. Анын ичине мамлекеттик бийлик, саясий партиялар, кыймылдар, коомдук бирикмелер кирет. Саясий режимдин 3 негизги тобу бар. Алар: демократиялык саясий режим, тоталитардык саясий режим жана авторитардык болуп бөлүнөт. Демократиялык режим. Демократия эл бийлиги дегенди түшүндүрөт. Элдин башкарууга катышуусу, бийлик функцияларын ким жана кандайча аткаруусуна жараша демократия 3кө бөлүнөт. Алар: түздөн-түз демократия, плебисциттик демократия, өкүлчүлүктүү демократия. Түздөн-түз демократия жарандардын чечимдерди даярдоо, толуктоо жана кабыл алууга катышуусу. Бул анча чоң эмес топтордо кабыл алынган чечимдер жөнөкөй болуп, атайын квалификацияны талап кылбаган учурда болот. Демократиянын бул түрү мекемелерде, ишканаларда, уюмдарда, жергиликтүү өзүн өзү башкарууда, мисалы жарандардын ар кандай маселелер боюнча чогулушу, курултайда жана башкаларда колдонулат. Плебисциттик демократия бийликти ишке ашырууда жарандардын катышуусу. Мында жарандардын чечимдерди кабыл алуу процессине таасир этүү чектелген. Жарандар президент жана өкмөт тарабынан даярдалган мыйзам долбоорун же башка чечимдерди шайлоо жолу менен кабыл алуу же четке кагуу укугуна гана ээ болушат. Мындай форма референдум же сурамжылоо аркылуу жүргүзүлөт. Өкүлчүлүктүү демократия элдин саясатка катышуусунун жогорку формасы болуп саналат. Жарандар алардын кызыкчылыгын коргогон мыйзамдарды кабыл алуусу үчүн өз өкүлдөрүнүн бийлик органдарына шайлайт. Өкүлчүлүк демократиясынын ишке ашыруу формасы парламент болуп саналат. Кыргызстанда өкүлчүлүк демократиясынын өкүлдөрү жогорку кеңеш болуп эсептелинет. Тоталитардык режим. Реалдуу бийлик катары тоталитардык режим 20-кылымда пайда болгон. Тоталитардык режимге коомдун бардык чөйрөсүн уюштуруу, коомду түп тамырынан бери өзгөртүүнү каалоо, бийлик тарабынан инсандын толук көзөмөлдөнүшү, жеке эркиндикке жана социалдык карама-каршылыктарга орун жоктугу жана башка иш-аракеттер мүнөздөө, үстөмдүк кылган идеологияга жана саясий практиканын өзгөчөлүктөрүнө жараша тоталитардык режимдер коммунизм, фашизм жана улуттук социализм болуп бөлүнөт. Коммунизм же болбосо социализм тарыхый жактан тоталитаризмдин биринчи жана классикалык формасы болуп саналат. Анда тоталитардык режимге мүнөздүү бардык белгилер бар. Бирок коммунизм адамзаттын кыялындагы теңдик, социалдык адилеттүүлүк, акыл эстүү уюштурулган коомдук турмушту кура алгандыгы менен өзгөчөлөнөт. Коммунисттик идея кумандуу жана жалпы адамзаттык баалуулуктарды камтыйт. 20-кылымдын 50-жылдарынан баштап коммунизмде массалык репрессиялар болгон эмес. Фашисттик режим 20-кылымдын 20-жылдарында Италияда орнотулган. Король, аристократия, чиркөө мамлекетке тиешелүү таасирдүү кызматтарды сактап калган. Бирок италиялык фашизм коомду түп тамырынан бери куруу эмес, улутту кайра жаратуу, Рим империясынын таасирин жайылтууну каалаган. Улуттук социализм, улутчулдук 1933-жылы Германияда орнотулган. Ал советтик коммунизмден тоталитардык партия менен мамлекетти уюштуруу формаларын алган. Негизги максаты арий расасынын дүйнөгө үстөмдүк кылуусуна жетишүү. Ага жетүү үчүн ашкере милитаризацияга жана чексиз аскердик экспансияга умтулуп,
оккупацияланган аскерлер менен аймактарда геноцидди уюштурган. Авторитардык режим саясий оппозицияга жол бербеген, бирок саясаттан башка чөйрөлөрдө инсандын жана коомдун автономиясын сактаган жеке адамдын жана адамдар тобунун бийлиги деп атаса болот. Саясат таануучулар авторитаризмге реформатордук жана модернизациялоо мүмкүнчүлүгү бар режим катары карашат. Ошондой эле авторитаризм көбүнчө тоталитаризмден демократияга өтүүчү көпүрө катары каралат. Бирок демократиялык институттарды өнүктүрүүсүз авторитардык режим коомду реформалоонун куралы боло албайт. Мисалы, жарандардын көзөмөлүндө бийликти көзөмөлдөө. Узакка созулган авторитардык башкарууда коом прогрессивдүү өнүгө албайт. Ошондуктан бул режим көбүнчө демократиялык режимге орун бошотот. Тема боюнча суроолор. Саясий режим деген эмне жана кандай түрлөрү бар? Демократиялык режимдин артыкчылыктары эмнеде? Тоталитардык режим деген эмне? Анын оң жана терс жактары тууралуу айтып бергиле. Авторитардык режимдин өзгөчөлүктөрү эмнеде?